Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен силерге ошол жаңы кабыл алынып жаткан мыйзам боюнча бир аз кыска маалымат берип кетейин дедим эле. Силер билесиздер, ушул кендер боюнча жаңы мыйзамды өткөзүп жатабыз. Буга чейин кайсы мыйзам менен иштеп келгенбиз жана кандай шарттар менен иштеп келгенбиз. Буга чейин эски мыйзамга көңүл бурсак, эски мыйзам боюнча 30 жылда 1 дагы грамм алтын Кыргызстанда калсын деген норма жок эле. Биз болгондо ушул 1000 сомго сатат элек. 1000 сомго сатып туруп, аны сатканда дагы белгисиз кимдер алат эле. Ачыктык, айкындык жок эле. Аны айрымдары сатып алып туруп, керек болсо Лондондогу биржага миллион долларга сатып жүрчү. Андан сырткары инвесторлорду таап алып, мен сага доляга кирем деп доляга кирип алышып, бирок ошол инвесторлорго ошол кендерди сатып жүрүшкөн. Мүмкүн бүгүнкү чейин дагы ошол өзүнүн процентин алып жүрөөр. Аны Кудай билет. А биз эмне кылып атабыз? Мен ушул 2018-жылы депутат болуп келер менен биринчи мыйзамдардын бири ушул мыйзам болчу. Менин өзүмдүн жүрөгүм ооруган бир маселе болчу. Эмне үчүн топурагым, туулган жерим топурагым алтын деп, топуракты гана бизге өзгө калтырып коюп, алтынды сыртка чыгарып кетчү деген менде маселе болчу. Ар дайым. Андай болбош керек. Бизде Кыргызстанга калыш керек деп 2019-жылы мыйзам жазып баштадым. Ошондо бул мыйзамды четке кагып өткөзбөй жүрүштү. Сен 30 эмес 10% деле Кыргызстанга калсын десең, бир дагы инвестор бул жака келбейт. Бир дагы инвестор келбей коет деп айтып келчү. Тилекке каршы ошол убакта өткөзө албай жүрдүм. Бирок мына азыр жаңы жагдай түзүлүп, мына күмтөрдү алгандан кийин ушул жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, болот экен го. Кыргыздын алтыны өзүбүздө калса болот экен го деген ушундай жаңы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, дагы бир ирет ушул мыйзамды өткөзүп көрөйүн деп аракет кылып жүрөм. Бул жаңы мыйзамда эмне деп атабыз? Жаңы мыйзамда эң болбоду дегенде, эң болбой калганда кеминде 30% Кыргызстанда калсын деп атабыз. А бирок аны аукцион аркылуу ошол келген катышуучулар, инвестор дегенде эле сырттагы инвестор эмес, мүмкүн өзүбүздүн кыргыз жарандар, мүмкүн сырттагылар ачык айкын катышып, ошол жерден ат салышып, анан көп берген, мүмкүн 40-ка, мүмкүн 80-ге, мүмкүн 90-га чыгаттыр. Көп берген инвесторду Кыргызстан тандап алат. Эгерде мурда буга чейин бир жабык эшигинде эле, бир болбогон бир кичинекей мекемеде лицензиялар берилип жүрсө, азыр эми ал жерге комиссия мүчөлүгүнө депутаттар кирсин, жергиликтүү айыл өкмөттөр кирсин, активисттер кирсин, эксперттер кирсин деген мыйзам болуп атат. Демек ачык айкын болсун, керек болсо онлайн режимде өтсүн. Бирок биз көрөлү, ошол инвестор канча берет экен, анан кимге берсе болот экен деген. Бул биринчи жагдай. Экинчиси, эгерде мамлекеттик мекеме болсо, Кыргыз алтынга окшогон, же кече жаңы ачкан жанагы Кочевник деген мекемелерибиздин капиталы 70%-дан 100%га чейин боло турган болсо, анда ал 100% алтынды өзүбүз иштетип, өзүбүзгө Кыргызстанга калат деп киргизе алабыз. Мына азыр күмтөр бир мисал. Ошол сыяктуу эле чоң жерлерди биз өзүбүзгө алып калабыз. Аны эч ким бирөөгө жөн эле таратып берип койгондой болбойт. Мамлекеттин күчү жеткен жерге, өзү кыла турган жерге мына кыла берет. Мына мыйзам ушул дагы жол берет. Демек, бул мыйзамды кабыл алсак, мурдагыдай бир дагы грамм алтын калбайт эмес, тескерисинче бизге өзүбүздүн алтыныбыз өзүбүзгө кала турган жагдайлар түзүлүп атат. Эгерде кече күнү ушул мыйзамды кабыл албайлы деген призывтар болду. Анда бул мыйзамды биз кабыл албай койгондо, кайра эски мыйзам менен иштей керек. Баягы эле эски коррупция менен жолу менен аныкталган жолдор менен дагы деле алтыныбыз кете берет эле. Алтын аны токтотуп калбайт, же эртеңке калтырып кала албайбыз. Аны бизди унутпай эле тиги госгеологияда кете берет ал дагы эле. Эми ал жерде мен ойлойм, патриоттор деле бар, бирок кантип кете берет эле дагы эле мурдагы бойдон кете бермек. Ошондуктан биз айтып атабыз, жок. Колдон келсе 100% алтын Кыргызстанда калат,
Ал эми баягындай кичинекей жерлер болушу мүмкүн. Же мурда жанагындай коррупциялык схемалар менен өтүп кеткен жерлер болсо, бизге дагы основание болот. Эгергиле мамлекетте Кыргызстанда өзгөрдү бардык нерсе. Мурдагындай каалагандай алып кеткен болбойт. Же бирөөнүн чөнтөгүнө, жеке чөнтөгүнө доланы алган болбойт. Bundan ары бардыгы Кыргызстанга келиш керек деген мына жаңы мыйзамдын түпкү максаты ушуда. Буну биз патриоттук сезим менен жасап, бизге кайра бизге дем берип, күч берип, туура кылып атасыңар деп айтса, биз андан дагы жакшы иштемекпиз да. Эгерде башка ой болсо, депутаттарда же башка жарандарда, алар өздөрүнүн инициативасы менен кылбай белем да 30 жылдан бери. Же азыр деле кеч эмес, келсин, алып келсин, кылсын, жасасын, жазсын. Ким ага каршы? Мен жеке каршы эмесмин. Атайын жаңандай расчеттор менен чыгарат, жөнөрө мыйзам жазылбайт. Ошолордун бардыгын алып келип, өзүнүн укугу келе берсин, кыла берсин. А бирок мына жакшы нерсеге биринчи тепкич мүмкүн болушу мүмкүн. Кийин дагы өзгөртүшү мүмкүн. Бирок биринчи жолу ушундай жакшы нерсеге кетип аткандан кийин мамлекетке калсын деген жакшы ушундай патриоттук биздин каалоолорубузду ушул мыйзам менен алып калайлы. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул мыйзамды кабыл албасак, эски мыйзам менен иштей беребиз. Мага деле анда мейли. Эски мыйзам менен иштей берели анда. Бирок мен ага жол бере албайм. Бизге Кыргызстаныбызга биздин алтыныбыз бизге керек. Эми мен каяктан 30% деген бир мисалга айтып кетейин. Буну атайын расчеттору чыгарылат. Башка мамлекеттерде иштеп келаткан ошолордун мисалы катары алынат. Мен силерге бир эле мисал келтирип кетейин. Эгерде 70% инвесторго минимум 30% бизге Кыргызстанга дей турган болсок, анда 1 килограмм алтын азыркы баасы $60,000 тегерегинде. Ошол $60,000ден $18,000 Кыргызстанга калат кеминде. Ал эми инвестор $42,000 алат. Бирок ал алтын жөн эле жерде жаткан жок да. Аны казат, ага расход кетирет, ага канчалаган исследованиялар, разведка жүрөт. Айтор ошонун баардыгы өздүк наркысы кетирген ошол суммасы 30,000 тегерегинде түссө, айрым жерлерде 40,000 чейин чыгып кетет. Бул менин баягы 50% өздүк наркы деп алып аткан мисал катары айтайын. Интернеттен деле карап көрсөңүздөр болот. Бир алтындын 1 килограмм алтын өздүк баасы канча болот десе деле ал жерде деле айтып берет. Ошондо деле 50% болгондо деле бул өзүнүн жана кетирген акчасынан сырткары чистый прибыль, мындай айтканда өзүнүн пайдасы $12,000 көрөт. Кыргызстан мамлекетте 18 көрүп атса, бул $12,000 көрөт. Мына жана мен айткан аукционду мүмкүн бир инвестор айтаттыр. Жок, мен утуп алышым керек бул месторождениени. Мага 12 эмес, мага $10,000 жетет, мен Кыргызстанга 20 берейин дейт. Ошондо жанагы проценттер көбөйөт. Бизге минимум 30 эмес, 40 барып калат. Ошентип көбөйөр. Мүмкүн бир айтат, мага $5,000 керек, жетет мага ошол. Мен калганын Кыргызстан мамлекетине берейин дейт. Утуп алыш үчүн. Эпте ушул мен утайын. Мен $5,000 деле разымын деген мүмкүн жарандар болуп калышы мүмкүн, инвесторлор болуп калышы мүмкүн. Анда жана мен айткан аукциондун негизинде бизге көтөрүлүп кете берет бул баа. Эми экинчи мисал. Эми эгерде жок, азыр эле мына сразу эле 30% инвесторго 70% Кыргызстанга калсын деп мисал келтирип көрөлү. Ошол эле 1 килограмм алтын $60,000 турсун. Ошонун 70% $42,000 Кыргызстанга кетсин. Ал эми инвесторго $18,000. Ошол 1 килограмм саткан алтындан $18,000 ага берилсин. Бирок ал алтын эшиктен бая айткандай үстүндө, жердин үстүнө түшкөн жок да. Аны алыш үчүн, аны афинажный заводко алып барат. Айтор өздүк наркы кетирет, акча кетирет ошого. Кетирген акчасы $30,000 болот. Демек бул инвестор минус $12,000 кетип атат. Банкрот болуп атат, мындай айткандачы. Жөнөкөй мындай сөз менен айтканда. Кайсыл инвестор мен $12,000 банкрот болоюн, бирок мен Кыргызстан үчүн $42,000 берейин дейт. Жана кечеүгүнкү биздин ошол патриотторубуз анда келиңиздер, сиздер бир мисал көрсөтүп бериңиздер, мен сиздерден суранам. Өзүңүздөрдүн акчаңарды салгыла дагы. Өзүңөр $12,000 банкрот болосуңар, $42,000 Кыргызстанга төлөп бергиле. Бул 1 килограммдан эле. Ушинтип Кыргызстан үчүн иштеп бериңиздер деп мен суранам.
Эми албетте бул инвестор мындай нерсеге келбейт. Келсе биз бүгүттөр эле жана мен айткан аукцион аркылуу деле патриоттор болсо 70-ке чейин көтөрүп койсун. Керек болсо 80-100%га чейин көтөрүп койсун. Мен өзүм бардыгын иштетем, Кыргызстанга эле төгүп берем. Мен 30 000 доллардын дагы бир тиынын албайм. Бардыгын мамлекетке берсин деп, анда ушундай биздин патриоттор жана башка инвесторлор болсо, анда ушул мен айткан мыйзам менен деле алып келе берет. Ага эч чектөө жок, ага эч кандай биз чектөө киргизген жокпуз. Биз айтып атабыз, болгону ушул мындай реалдуу болуш керек деп эсептейм да. Реалдуу эми баягы экономист болосуң, же ким болосуң, расчеттор менен кылып, реалдуу мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Болбосо эл үчүн жөн эле мындай хайп кыла турган нерселерди айтып берсек, анда келиңиздер. Мен ойлойм, врачтарга азыркы айлык аз, 100 000 көтөрөйлү. Келиңиздер, спортсмендерге алып аткан нерсеси аз, 100 000 сомго көтөрөйлү. Келиңиздер, биздин мугалимдерге берген айлык аз, 100 000 сомго көтөрөлү деп мен деле пикир берем. А бирок аны реально ишке ашырыш керек, жасаш керек, аягына чыгыш керек деген ушундай сөздөр пайда болуп калат да. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, дагы бир жолу түшүндүрүүгө аракет кылдымбы деп ойлойм. Башкы эле эң негизи максатым башында айтып кеткендей, ошол өзүмдүн жүрөгүмдө болгон көйгөй бар эле. Эмне үчүн Кыргызстандын алтынын сыртка чыгарып кетишет? Эмне үчүн бул чексиз эмес да, бул түгөнүп калат эртең. Ошодон биз максималдуу түрдө өзүбүзгө алып, өзүбүзгө иштетпейбиз. Эмне үчүн ошолордун алкагында бир завод, фабрика куруп калбайбыз? Анткени эртең алтын түгөнөт. Биз максималдуу түрдө өзүбүзгө ушуну алып калайлы. Керек болсо, жана айтып кеткендей, 100% алтынды өзүбүзгө алайлы. Өзүбүз иштетели деген мына ушул мыйзамды киргизип жатабыз. Белгилеп кеткендей, дагы бир жолу мейли менин мыйзамга каршы бололу, бул мыйзамды өткөзбөйлү. Баягы туура эмес маалымат жеткенге байланыштуу. Мен кече ачууланганымдын бирден бир себеби ушуда болду да. Анда менин мыйзам өтпөй калса, эски мыйзамга келип калабызбы? Кайра эле эски коррупциялык схема менен иштейбизби? Деген гана менде ошол ачууланганым ушудан чыккан себеп болчу. Болгону күйүп атам. Болгону ушул күйгөнүмөн гана ушул нерсе болуп атат. Мени ушул колдогон шайлоочуларыма, ушу биздин партияны, жеке өзүмдү добуш берген шайлоочуларга айтып кетмекчимин. Сиздерге өзүм сөзүмдү бергем. Элим үчүн, мекеним үчүн, Кыргызстан жери үчүн иштейм. Дагы да иштей берем. Жакшы мыйзамдарды Кудай буйрса кабыл алганга аракет кылам. Мына кече дагы бир жакшы мыйзам өттү. Педофилдер боюнча, мындайча айтканда, зордук, зомбулук боюнча, ошолордун жазасын күчөтүү боюнча дагы бир мыйзам кабыл алдык эле. Алар эмес, керек болсо алар амнистияга чыгып кетет экен. Алар болсо срок давностьларга бүтүп калат экен. Алар психбольницага жатып алып жазасын албай коет экен. Мына ошолордун баарын жокко чыгарып, зордук, зомбулук биздин балдарыбызга кылдыңбы, сенин түйүн түрмөдө деген мыйзамды мына кабыл алып атабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бир аз эмоцияга дагы алдырып жүрсөм, болгону ушул күйгөнүм үчүн күйүп атам. Рахмат.